Assalamu alaikum. Достор, кандайсыздар? Денсаулыктар жакшыбы? Байкелер, энелер, мекендештер, кыргызстандыктар, бирборлорум. Бүгүн жакшы жаңылык менен бөлүшөйүн деп турам силер менен. Нефиделем. Жакшы жаңылык менен бөлүшөйүн деп турам, достор. Азыр атышуу жок, абал тынч. Жакшы жаңылык айтайын. Эмеде жардам жетпей аткан, өтө албай аткан арка, достук, жаңы жол, жаңы жер, максат, маргун, интернационал, кулунду айыл өкмөтү, ошол баардык жака бүгүн жардам жетти. Аскерлерге дагы, биздин жарандарыбызга дагы жардам жетти. Сүйүнүчтүү кабар. Анан жанагы эл демилгелеп аткан курал жарактардын баардыгын мамлекет өзү колго алып кылып атат. Келгени келип атат, бирок качан кандай техника келди, канча штук келди, эмне келип атат, ал айтылбайт. Ал сыр бойдон сакталышы керек. Анан көрсөткүлө кана деген биздин эмелер лучше келгиле Баткенгечи, эгер көрүңөр келсе. Анан провокация кылбаңыздар, эми басылып келатат. Кудай буйрса ички душмандар, ким ички душман бизге, ким сырткы душман экенин билип калдык. Кудайым буйрса эми аны могул тынчтык орногондон кийин чечип алабыз. Азырынча эме кылып туралы, достор, провокацияга алдырбай, эски видеолорду таратпай, азыр интернетте баягы абал тынчып калган үчүн баягы кээркилер бар экен, ушундай хайпка жакын адамдар. Эски видеолорду эле чыгарып, элдин башын айландырып, дүрбөлөң кылып атышат. Эми Москвадан чалып атышат азырчы. Тигинтип атат, минтип атат, анан минтип кетиптир, тигинтип кетиптир де, 2013-14-15, 16 жылдарда болгон окуяларды видеолорун чыгарышып, ушунда азыр ушундай болуп атат деп, ушуну чыгарып атышкан жактар да болуп атат. Ошолорго көңүл бурбаңыздар, алар провокационный адамдар экен, провокацияны каалаган, туруктуулукту каалабаган, мамлекетибизде тынччылыкты каалабаган адамдар бар экен арабызда. Аларга көңүл бурбаңыздар. Анан жардам боюнча жардам жөнөтүп аткандар көрүнгөн эле фондторго которо бербей, акчаңыздарды Минфинде мамлекеттин шот ачылган, ошол жерге барып салыңыздар. Ошол жерден акча келип түшсө, анан аскерлерге дагы, адамдарга дагы бирдей кылып бөлүштүрүп, ошол жерден акчаны распределение кылат экен. Анан көрүнгөн фондко алып, акчаңардын дайынын чыкпай атат, көңүңөр таппай атасыңар, кимиңин жардамын кайра келгенин билбейсиңер. Ошол жака берсеңер, эртеңки күнү сураганга дагы, отчет алганга дагы оңой болот. Анан көрүнгөн жерге эле, көрүнгөн эмелерге өрө берсеңер, азыр сол чөнтөккө иштегендер жаман көп болуп атат, ушундай окуялардачы. Ошондуктан, достор, баамдап, ойлонуп, логикага салып, анан акчаңарды которгула. Алыстагы, Москвадагылар, чет мамлекеттен салып аткандар, тамак аш жетиштүү келип атат. Анан тамак ашты дагы бир жерге эле апарып тыгып, нандар катып калып атат кээ бир жерлерде. Ушундай учурлар болгон былтыр. Ошо азыр ушул окуялар кайталанбаш үчүн убал кылбайлык, ошо керектүү жерлерге апарайлык.